Рахмат. Азыр мен ырдап атсам, азыр тиги ырдап атсам тиги жерде эки кичинекей бир кыз менен бир бала бийлеп атат. Ошол экөө эле түшүндү да, биздикилерден экен классташ ырдап атат деп. Ошол экөө бийледи да. Байкап калды да, таанып атат да. Азыр тынар чыгып жана тамашалап атпайбы? Куудулдар биз өзүнчө бир мамлекетпиз, бизге бирден ушул өзүбүзгө деле президент керек экен, анан Жамбыл экени шайладык, анан Рахман экен депчи. Ошол тамашалап атсам мен да бир ой пайда болду дагы. Ойлодум да, бул баягы адам ат койгондо ниет кылып коет го, ошол тагдырына дагы байланыштуу болот экен. Мисалы, талай деп коебуз, талайлуу болсун деп, бакыт деп коебуз, бактылуу болсун деп, өмүр деп коебуз, өмүрлүү болсун деп, анан борончу деп ким койсун дегендей болуп. Ниет кылыш керек да, менин атым коюп атканда эмне деп койгон болду экен деп. Постоянно борон чапкын боло берсин деп койгонму же кандай? Аттагы тагдырга байланыштуу болот экен өзү. Мына биздин мисалы президенттерди алып көрөлү. Ошо президент болсо деп айтып аткан эсиме түшүп атпайм. Биринчи президентибиз Аскар Акаевич болчу. Аты талдап көрсөк Аскар аты. Мындай. Аскар деген сөз бул кардын азайып кеткен жөнүндө сөздү айтылат да. Аскар Акаев келгенде ошондо кумтөр берилген да. Ошондон баштап мөңгү азайып баштаган да. Ошондо намек болгон экен да, карыңар азаят дегендей да. Байбичесинин аты Майрам болчу, 15 жыл майрамдап жүрүп кетип калды ал киши. Андан кийин Курманбек келди, Бакиев келди дагы, аты Курманбек да. Аны ошойдон курмандыкка чалынып кетти ошол бойдон. Революциясы болуп кетти, курмандыктар да болуп кетти, ошону менен кетип калды. Аты ошондой экен. Андан кийин Роза Отунбаева эжекебиз келди. Роза дагы мындай өсүмдүк да мындай жарык этип, ушундай кып-кызыл болуп чыкты дагы, анан жалп этип отун болуп жок болуп кетти да кайра. Убактылуу өкмөттүн учуру эле го. Чуручу ол өрт чыгып ар нерсе болуп ал кетип калды. Роза Отунбаева. Андан кийин Алмаз Шаршенович келди. Андан кийин Алмаз келди. Ойлонуп көрсөм аты ушундай экен. Андан кийин Алмаз келди дегендей. Чын тагдырга байланыштуу болот экен. Алмаз келгенден кийин жандагыларды аны көрдү дагы. Алмаз келгенин көрүп туруп, машинени өз айдай албайт окшойт деп шоопур айдай баштады. Алмаз ишенбейт да. Ошол үчүн өз айдап жүрүп, анан ал жанында отуруп жүрүп, кайра Алмаз кетип калды. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Андан кийин Сооронбай Шарипович деген аксакал келди. Аты да ошондой экен, Сооронбай деп. Ал киши 3 жыл сооротуп жүрүп кетип калды. Баары сонун болот, жакшы болот деп коюп кетип калды. Ал киши мындай намаз окуган киши экен, көп кишиге кээ нерсе кийлигишкен жок окшойт. Ошон үчүн баары деп сооротуп кетип калды. Азыр болсо Садыр келди. Азыр Садыр жалгыз келген жок, камчысы менен келди. Садыр келди дегенде Садыр деп ойлоп көрсөң мындай экен. Садыр келди да бааны садырып атат. Садырып, кустуруп, молодец, мурда келсе болмок экен. Мисалы, уйду деле саап атканда жөн турбаса камчы менен бастырып алса унчукпай туруп калат го. Ошентип азыр эки дос келди дегендей болот. Мына азыр биз дагы эки дос деп келдик алдыңыздарга. Жакшы тилек, жарым ырыс дегендей жакшы тилек ниет кылалы. Мамлекетибиз өнүгүп өссүн, жаман жагыбызды деле айта бербей, жакшы жактарыбызды айтып, бири-бирибизге мына ошондой жакшы тилектерди кылдыралы. Пенденин оозунда Алланын кулагында дейт. Мына азыр каягы болсо дагы мына ошо достчулукту бекемдек, эки дос болду деп мына бизде эки дос деп концерт коюп келип отурабыз. Айымдар жөнүндө мен көп тамашалайм. Эмнеге? Анткени себеби үй бүлөдө ынтымак болсун, бири-бирин түшүнүшсүн деген максатта. Мына мен 25 жашымда
ушул жерде кинотеатр болуп турган кезинде ошондо 25-26 жашымда Чубак Сатаев менен биринчи концерт коюп келгем. Ошонун жанында улуулар билет, шылдырак четип ырдап турчумун. Ошондон бери азыр мына 26 жашымда келген болсом, азыр 56га чыктым, убакыт өтүп кетти. 56га чыктым деп эмнеге мен өзүм возрастымды айтып атам? Анткени биз ошол жашообузда көргөн нерсени кийинки муунга үлгү болсун үчүн сахнага чыгып тамаша аркылуу айтат экенбиз да, билип алсын деп. Кеңеш. Ошон үчүн мындай. Үйлөнгөн жаштар мына 40ка чейинкилерге айтсам болот. 40ка чейинки жигиттер билип алгыла, аял заты жаратылышы башка, эркек башка жаратылган. Аял затынын табиятында кайда жүрдүң, эмнеге жүрөсүң, эмнеге кеч келдиң деген суроолор болот го. Ошол берилет. Бул постоянно боло турган нерсе. Эми сен каяк жүргөнүңдү деле билиш керек да, сен өлүп калдыңбы, тирүүсүң билиш керек да, сен туруп. Анан мен деле жаш кезимде кайда жүрдүң деселе, мени башкарып атат дегенде, мани деле, эмне мени сурап атасың, эми жүрөм дейм, дей берет элем. Жаш кезимде. Ошон үчүн мен кеңеш катары айтып атам. Кайда жүрдүң, эмне кылдың дегенди чыдап 30 жыл унчукпай чыдап койсоңор, кийин сурабай калат. Серьезно, мына мен азыр келинчегим, сен кайда жүрдүң деп сурабайт менден. Мен үйгө келем, экөөбүз чай ичип отурабыз. 5 мүнөт өткөндөн кийин өзүң эле айта баштайсың. Дагы 5 мүнөттөн кийин аялың айтат. Сенден бирөө бирдеке сурап атабы дейт. Дагы бир аз убакыт өткөндө угсаң эми дейсиң. Жолдо келатсам жапар келаптыр да деп өзүң айта баштайсың. Эмнеге дебейсиң? Бунун эки себеби бар жигиттер. Биринчиден өзүң эле айта баштаганыңдын себеби, өзүң эле айта сурабаса деле. Бул 30 жыл бою кайда жүрдүң деп сурай берип, ушул суроо мээңе запись болуп, өзүң да ошого көнүп, дрессированный болуп калгансың. Кечки саат 10-дон 9-дан убакыт өткөндөн кийин аялың сурабаса деле айткың келе баштайт. Көнүп калгансың да сени көндүрүп койгондо 30 жыл уже. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби, ал сурабаса дагы айтып убагында кутулуп койгон жакшы. Мен улуу катары кеңешим силерге. Себеби аял заты кечиримдүү болот, бирок унутпайт эч нерсени. Эгерде сен ал күнү сураган жок деп туруп унчукпай айтпай койсоң, 2 айдан кийин настроениясын түшүрүп койсоң, 2 айдан кийин сурайт. 2 ай мурда түнкү саат 9-дан 12 мүнөт өткөндө келбедиң беле? Ошондо кайда жүрдүң дейт. Сен 2 ай эмес, 2 күн мурда кайда жүргөнүңдү унутуп калган жаның. Бирдекелерди айтам деп ашыкча нерсени айтып ого өтөр каса келингенден көрө, убагында айтып кутулуп кеткен жакшы. Жигиттер, мен силерге кеңешим. Билип алгыла. Себеби дегенде көп жыл жашап жүргөндөн кийин аялыңды жаттап каласың. Даже окшошуп кетесиң го, күн түн кечинде деле ушинтип сен аны карап жатасың, ал сени карап жатат. Өңүң деле окшошуп кетет го. Бара-бара көз карашың өтүп атып, аныкындай болуп, ал сеникиндей болуп, ушундай болуп, ушинтип баштайт го. Ушунчалык өңүн жаттап бүтөсүң. Мына 40 жыл жашап калган жерде акелерим отурат, бул кишилер билет. Байбичесинин кашы, бир кашы өйдө болуп, оозу бияка кыйшыйса, демек скандал чыгат. Серьезный уруш баштала турган ушундан билет. Эгерде 2 кашы өйдө көтөрүлүп, оозу жөн эле сүйлөп аткан болсо, ал анча деле уруш болбойт. Ар бирин жаттап каласың. Кийимиш, ар бирин ошону сүйлөгөндөн бери билесиң да. Мен мисалы аялым мындай мени карап жөн эле оозун мындай о деп ачып аткан карайм, бирок ал о эмес, ал а. Жаттап калганын ушундан билсең болот. Мен тажрыйбада байкадым. Тойдо тамада болуп жүрөм. Өр конкурсун өткөрүп калдым, аңчы эле бирөө кол көтөрүп калды. Карасам менин курагымда экен, 50дөн өтүп калган. Барып микрофонду бердим. Ал ордунан тура калды, шашып кеткен экен. Ырдай коем деп унутуп калды. Ал жалпы билсе керек, анан бир сабын ырдаганда эле таппай калды, эмне кыларын билбей, маңдайында отурган аялын карады. Мындай тегерек столдо отурат, маңдай отурат, аял отурат. Баягы жардам катары аялын карады да. Эми ушул жерден белгиле жигиттер. Тажрыйбаны ушул жерден байкасаңар болот да. Маңдайында турган аялы эч үнүн чыгарбай туруп, керек болсо шыбырабай дагы туруп, оозунун артикуляциясы аркылуу
айтып берди эле, берки бир күпүлет ырдап бүтүп койду. Муну профессионализм деп коет. Ма көрдүңөрбү? Билесиң да, билиш керек. Анан бир жашыраагы дагы кол көтөрө калды, ырдайм деп ошентти эле. Ал да унутуп калды, ада келинчегин карай койду, 25-30 жигит экен да. Анын келинчеги ачык эле айтып берип атса деле ырдай албай койду да. Мен айттым, кое тур, сен жаша, не кыласың булар? Сезип турасың, билип турасың да, ар бир нерсени. Жаттап алгандай бил. Керек болсо бери карап айткан эчтеке эмес, нары карап туруп эмне айта турганын билип каласың го. Ана кошунанын баласы кирет да менден, "Борончаке балта барбы?" дегенде, мен бар деп айтыштан мурда аялымды карайм. Аялым нары карап чыны жууп аткандан кулагынын түбү титиреп, сөйкөзү эки айлангандан кийин кошунанын баласын карайм дагы, балта сынып калган дейм. Зато тынч жашайм. Балта да сынбайт, мен да сынбайм. Кошунанын баласына балтаны берип коюп, анан мени кайра мен өзүмдү бирөө балталап жүргөнүм мага эмне кереги бар? Тынч жашайм.